Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана ошондой эле кадырма мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз экран астында турган Арген агабыздын жардамга муктаж болгондугун билип келип, азыр сиздерге кайрылуу жасайлы деп чечтик. Арген агабыз азыр бутунан жаракат алып, сиздерге каражат жагынан муктаж кыргыз элине. Барыңыздарга ушул агабыздын сөзүн угуп, эмне болгонун угуп, жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Берешен боорукер агалар, эжелер жардам берип кетиңиздер. Бул агабыз азыр буту сынгандыктан өтүшүп кетип, учурда акчага муктаж, каражатка муктаж болуп отурат. Агабыз эмне болгонун өзү бир ирет айтып берсин, андан кийин биз толуктайбыз. Анда эмесе эмне болду, кандай болот, бут кандай, эмнелер керек дегендей. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эл. Ошо авто кырсык болуп, ушуна авария болуп, ушул акыбалга түшүп калдым да. Ошо анан больницага жатып калып, бутум сынып. Ошо бут Бул бутуңуз азыр? Канча болду сынганына? почти 2 ай болоюн деп калды да. 2 ай болоюн деп калды. Ошондо анан операция кыла берели деп айткан болчу. Врачтар, Кызыл ашык чыгып кеткен да, өйдөгө. Кызыл ашыгыңыз өйдөгө чыгып кеткен, Анан ошодон каражат жок болуп, больницадан чыктым, үйүмө байланыштуу болуп, үйдө эч ким жок болчу. Кенчем жалгыз болуп, ошо каражат жок болуп, больницадан чыгып келе бердим. Үйдө мен 2 ай болуп калды. Ошо мына Беловскийде жашайбыз. Ошо мына Беловскийдеги айылдагылар жардам берип кичине эметип атты. Ошо 2 айдан бери ушинтип иштебей үйдө бутум ооруп. Бут азыр кыйнабай элеби? Ушуна балдак менен басып калдым. Балдак менен негизи бул уже шишип кетти, эми өтүшүп кетти да мындайча айтканда, Шишит кечинде оорутат бир маалда туктаганда. Улукулдат. Эми ого азыр жашоо кандай болуп атат? Ушул боюнча айтсаңыз, бул жер квартира дедиңиз, 2 айлык төлөнө элек дедиңиз, Айына канча төлөйсүз? 2000. 2000 сом. Пока сурабай эле сизден. Жок, азыр сурай элек. 2 айдан бери төлөй элек. Мына декабрь уже 3 айга кетип атат да. Декабрь 3 айга кетип атат экен. Светимде ошо анча адам жардам берип төлөдү да 2 ай. Мына коммуналдык услугаларды азыр жардам берип төлөп атат экен. Ушундай туугандар, негизи жардам берем десеңиздер төмөндөгү карточкаларга которсоңуздар болот. Ишенимдүү карточкалар. Биз жөн гана келип интернетке чыгарууну чечтик себепчи болуп. Негизи эми нелер керектелет, канча каражат кетет дегендей ушул операция бүтүш үчүн? Ошо операция акысын ой билбедим, ошо темир коебуз деди да. Темир 17.000 турат экен. Бир темир 17.000 сом, 17.000 сом турат дейт. Калганын айтпады. Калганын айтпады. Печеньяларын айтпады. Шаарга деди. Шаарга. Бир гана шаардан кылат, Шаарга. Бишкек шаар. Эми авариядан кийинки унаалар эмне болду дегендей? Авариядан кийин ошо аварияга мен виноват болуп калдым. Сиз, Ошо мен виноват болуп, ал бала машинамды төлөп бер деп эметти, ошо. Стоянкада машиналар турат. Дагы эле турат. 2 айга чукул болуп калды, Штрафтары кандай болуп кетти? Штрафтарын ошо мага койду, гаишниктер. Мисалы, ДТП болгон баары штраф мага менетти. 2 ай болду, анан стоянкага күнүнө 200 сомдон. Күнүнө 200 сомдон. Ал стоянкада машиналарды сатканмын. Ошол жаңы мен виноват болуп калган балага машина алып бериш. Ал келип алды да үйгөчү. Төлөп берсиң деп, ошо бутун сыныгына карабай аяк бияка салып жүрдү да. Бас табасың давай депчи. 90 миңге сатып, үстүнө кичине эл жардам берди, Instagramга чыгарыпчы. Кичине үстүнө акча кошуп, ал баладан кутулдум да мындай. Машина алып бердиңиз, Алып бердим мен. Машина алып берипсиз. Учурда эми 3 балаңыз бар экен. Эми бул каражат маселеси, үйдө жашоо, тиричилик кандай өтүп атат дегендей? Жашоо ошо битке унубуз бар, майыбыз бар, тамак ашына кичине кыйналып турабыз. Үйдү көрүп өзүңүз мына суу. Печка жакпайбыз. Көмүр жок азыр. Көмүр жок, мына туугандар жардам берсеңиздер болот. Беловскийде Комсомольская көчөсүндө 183 үйдө квартирада турат. Ушундай туугандар, негизи жардам берген өтө жакшы, чоң соолукка ээлер болосуздар.
жардам берип өтүңүздөр. Арген агабыз ушундай акчага муктаж, өтө деле көп акча керек эмес экен. Бир 30-40 миңдин аралыгында акча болсо ушу операциям бүтөт дейт. Операция бүтсө бир аз кыймылдап калам, андан кийин акырын өзүм кыймылдап башка жактан өзүнө келтирип алат элем дейт. Азыр 3 баласы бар, 3 баласы менен үйдө турууда, келинчеги менен. Азыр операциядан да мурун баягы стоянкада машиналар чыга элек бир байке келип акча берген да экөөнүчү. Баягы кырсык болгон машиналаргачы. Страхование эмеспи? Жок, мындай сатып алган да. Аварийный болгон машиналар. Ошого 90 миң сом акча берип, 2 ай алдын берип кеткен. 2 ай алдын. Бул машиналарды ошо ДТП бүткөндө мен алып кетем депчи. 1 ай срок менен берген болчу, бирок 1 айдан өтүп кетти. Бирок ошол штрафтар төлөй албай, машиналар чыга албай атам да. Азыр штраф канча болуп кетти? Стоянка 40 миңден ашып кетти да. 40 миңден ашып кетти. Стоянкасы эле 15 миң болуп калды. Стоянкасы 15 миң болуп калды. ДТПларды өзүнө 40 миңден ашып кетти. Ал акча берип кеткен киши унчукпай элеби азыр? Келип атат 2 жумадан бери. Мына акыркы суббота ушул менен деп кетти да. Болсо акчаны кайтарып берет деп. Сиз акчаны машинаға берип койгонсуз. Мен машинам баягы виноват болгон балага машинага бердим. Кандай эмесе туугандар, жардам берип өтүңүздөр. Төмөндөгү телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот, же болбосо карточкаларга акчаларыңыздарды которуп жардам берсеңиздер болот, же бул агабызга жакын жашагандар продукта, көмүр, башка жагынан дагы каралсаңыздар өтө чоң ыраазы болобуз. Саламатта калыңыздар. Биз видеону жыйынтыктайбыз. Кандай бир кайрылуулар болсо, биздин телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. Биз дагы сиздерди себепчи кылып агабызга кабарлап турабыз. Биздин телефон номерлери 0502 69 28 28.